Универсал командасынан зор концерт. 4, 5, 6 март Ош шары, Кыргызстан театры. 10 март Бишкек шары, спорт ордосу. Башталышы 18:00. Саламатсыздар, СК Production YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Экранга ыңгайлуу отуруп жайгашып алыңыз. Мына ушул команданын концертинен сиздер үчүн өзгөчө репортажды тартуулайбыз. 4, 5, 6 буюрса 7 март күнү дагы бул концерт өткөрүлүп жатат. Ош шаарындагы Кыргызстан кинотеатрында. Биз менен болуңуз. Концерт кандай өтүп жатат? Чогуу биргеликте билебиз. Кеттик. Москвага чыгып шопурга бердиле, Москвада кара ушундай тоголок магнит бар келе бетим менен жабыштырып койду. Çiğerde karagana peşisi suluk gibi. Tamam, sustuyken ha. Osa pistoletini mena tutam. Hurmatlı dostlar, Universal komandasından 3 günlük konsertinin 3. günü, erten 4. günü olur. Universal'ın duyarmanlar varsınlar var! Жүрбені тетір қармасаң, ева қақа көрінет кесін Бектор. Алейкум салам. Чоткий, мощный. Дин форманы көртасың, спортивный форма. Бул үстүртүн айтып өтсөңүз, кандай негизи кайсы форма? Өзүң түшүнбөйсүң бул кандай форма экенин. Мына жерде көрүнбөй атабы, капитан деген жазуу. Капитан Крюк. Демек деңизге байланыштуу форма. Деңизге байланыштуу, деңизде мен капитан болом. Биздин ошо экинчи чыгышыбыз ошондой буюрса. Жакшы концерт, мощный болуп атат. 3 күн концерт койдук эле, биз билесиңер да, биринчи жыл 1 күн, экинчи жыл быйыл 3-чү жыл болуп 3 күн койдук эле. Тилекке каршы күйөрмандарыбыз суром жолоосу менен күйөрман көп болуп, концерт башталганга чейин эле 3 күндүн билети сатылып кетип, 4-чү күнгө аябай көп суром жолоо болду эле. Ошого байланыштуу күйөрмандардын көңүн кыя албай 4-чү күнгө дагы койдук. Бишкек шаарында 2 күн болуп калышы мүмкүнбү? Бишкек шаарында эми аны жараткан билет, буюрса барганда билинет. Биринчи күндү көрөлү, азыр бирок эң сонун деңгээлде билеттин өтүмү кетип атат. Бишкекте почти номер 1 кассаны биз кеттик. Кудайга шүгүр, ошо күйөрмандарыбыз колдоп атат. Бүгүн чалдар чыгабы? Сөзсүз, ал нерсени күйөрмандар дагы чалдарды күтүп келген. Чалдарды бүгүн сон болот койса. Универсал командасынын жигиттерине чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, баарыңыздарга ден соолук, ар дайым концерттер боло берсин. Давлением götürülüp atam. Жакында эле Москва шаарынан Кыргызстанга келген агабыз Дайырбек Исмаилов. Ассалам алейкум. Кош келдиңиз деп атсак. Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Кандай жакшы отурсуңар? Ош жактыбы? Ошуңар аябай сонун экен, мага аябай жакты. Негизи концерт боюнча оюңузду билдириңизчи, кандай болуп атат? Былтыркыга салыштырганда неги? Концерт негизинен биринчи жылы биз койгондо 1 күнгө коркуп койгонбуз да, кандай болот экен, күйөрмандар канчалык келет экен деп. Анан биринчи жыл зал толуп берди. Кудайыма шүгүр былтыры 2 күн койдук. 2 күн койдук, 2 күн тең зал толуп берди. Анан быйылкы жылы значит 3 күн коюш керек, 1 күндөн кошуп кете бериш керек. Анан быйыл 3 күн койдук. 3 күн тең зал толуп, суроолор боюнча эртең кайра дагы коюп атабыз. Кудайым буйрса, быйылкы жылда результат жакшы. Күйөрмандарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Ушунчалык универсалды колдоп келгениңиздерге рахмат. Бар болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук каалайм. Универсал дайым сиздер үчүн кызмат кылганга даярбыз. 4 күндүк концертибиз Кудайым буйрса сонун өтүп атат. Бишкек шаары боюнча кандай азырынча маалымат кандай болуп атат? Бишкек шаары боюнча маалымат жакшы. Спорт ордосунун кассасында билеттер сатылып атат. Бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча билеттер бар. Кассадан алыңыздар, жакшы сатылып атат. Кудайым буйрса, 10 март Бишкек шаары кечки саат 18-те спорт ордосунан көрүшөбүз. Билеттер кассада эртерээк алып жетишип алыңыздар. Оштогудай билет калбай калса, анан таарынып каласыздар. Тайырбек Исмаилов Москвадан эмне жумуш кылып атат деген суроо пайда болду.
Азыр Кыргызымда Кыргызды билесиң. Кыргызстанда болобу, Ошто болобу, Бишкекте болобу, Америкада болобу, Германияда болобу, Москвада болобу, кайсы жерде болбосун Кыргызым той үстүндө да. Сөзсүз түрдө тойдон кийин пакет. Сөзсүз кадимгидей Кыргызстанда кандай салт бар, ошол эле жар-жарчы, ошол эле бийчи, ошол эле тамада. Өзүбүздүн кызматыбызда тамадалыктабыз да. Москва шаарында тойлоруңуздар болсо, Кудайым буйруса, Орозого чейин сиздердин алдыңыздарга барып кызматыңыздарды кылып берем. Мынакей достор, өзгөчө жарнама Москва шаарында Тайырбек Исмаилиев сиздер үчүн. Эгерде мына ушул видеону көрүп туруп чалган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө арзандатуу болот. Ооба. Игилик анда, игилик. Рахмат. Ачка, сага да ийгилик. Үй бүлө бакыт. Рахмат. Ден соолук. Кичинекейлердин өмүрүн берсин. Ама сага Бектур менин өкүлүкам болот. Экинчи болду. Рахмат, чоң рахмат. Достор, буюрса улантабыз. Концерт өзгөчө сонун деңгээлде өтүп жатат. Биз менен бирге болуңуздар. Универсал. Арапбай досубуздун самсасын жеп көрүп атабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай ден соолук? Ден соолук аябай жакшы, Кудай кааласа, сонун. Мана жакшы. Не болду, карантин эми башталды са? Эми башталды. Сода жакшы? Кудайга шүгүр, мындай кандайсан болот. Приятный болсун деп атпайм. Бирок эсепчи. Гигиена сактап, гигиена сактап. Арапбай ар бир концерт сайын бул жерде точка ачып алган десем. Мен чыкылып. Кандай болот сода? Жакшы кетти го? Жакшы, аябай сонун. Канча сат? Сатып коемун, 80 сатып коем, 80 сатып койдум. 80. Нейси канча алып келдиң? 150. 150 алып келдим. Урматтуу достор, эгерде Ош шаарында болсоңуз, Арапбайдан самса алып туруңуз. Буюрса жакында биздин каналыбызда Арапбай менен чогуу өзгөчө бир интервьюну тартуулайбыз сиздер үчүн. Азыр сүйлөштүк. Жакында күтүңүздөр, күйөрмандарга бир кайрылуу болсунчу. Не деmek элейм. Эркин микрофон бу. Койсун сенчи. Эркин микрофон. Эркин микрофон бу айтор ушундай. Эме не демек биз? Урматтуу айымдар, эжелер, апалар, эжелер, баарыңарга байрамыңар менен ден соолукта болгула. Ар дайым күлүп, жайнап, оорубагыла келет, оорубагыла. Албетте, эң биринчи ден соолук болсун, урматтуу айымдар. Мен да сиздерди куттуктайм. Арапбай менен буюрса жакында сонун интервьюну болуңар, туугандар. Чыгарабыз. Күтүңүздөр. Кудай кааласа. Жакшы экен. Бирөө жооп бересиз ага? Өзүңдө. Самса жакшы экен неги. Достор, менин жанымда бир аз кулагы оорураак болчу былтыркы оюнда. Ия деп койсун. Ия, да? Не дейт? Кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Акырын кош келипсиңер концертке. Кандай болуп атат? Атмосфера кандай? Атмосфера жакшы, Кудайга шүгүр. Келген элдердин да настроениясы жакшы, маанайы жакшы болгондуктан концерт жакшы өтүп атат. Ошо, анан дагы бир нерсе башка белгилеп кетчү нерсе бул. Биз өтө сүйүнүп атабыз. Бул да кандай десем, өзү концертибиз 3 күн болчу да. Анан күйөрмандар көп болуп, билет жетпегендиктен 4-күндү суроолор менен кошуп атабыз. Быйыл 4-күн кошулуп атат. Уже 4-күндүн билети дагы калбай калды. 5-күнгө дедиле Бишкекке кетиш керек болуп атат да. Жолго чыгыш керек. Жолго чыгыш керек болуп атат. Ошондо буюрса кийинки жылы мүмкүн 5-6 күнгө коет турбуз. Кудай кааласа. 5 күн коюп калышыбыз мүмкүн, Кудай кааласа. Күттүңүздөр беле ушундай болушун? Жок, ниет кылганбыз, ушундай болуп калса жакшы болот эле деп ниет кылганбыз. Анан бирок мындай болуп кетет деп күткөн эмеспиз да. Бирок ниет Кудайым ниетибизди берди, ушундай болуп атат. 3 күн берсек, 4-күн дагы суроолор менен өздөрү автоматтык түрдө толуп атат да. Билеттер өтүп. Былтыр оюнда мен интервью алганда ак тилек агабыз буюрса кийинки жылы 5 күн деп айткан болчу. Мына ошондой эле болуп атат буюрса. Сизден кандай өзгөчөлүк быйыл? Былтыры ушул кулагы оорураак бир аксакалдын образы менен элибизге белгилүү болдуңуз. Быйыл кандай? Быйыл деле ошол кулак эми чалдарда да, чалдар программасында дагы деле кулагым оор. Ошол акылы анан жак берки башка 4 программадан турат да. 4 программадан турганда өзүбүз бирден чыгып дагы күлдүрүп аракет кылабыз. Анан жалпы команда менен чыкканда линейкада мен жылдарыбыз жөнүндө аракет кылабыз. Чачы мен жыл маймыл да, маймыл жылында туулганмын. Калбек кой жылында туулган, ак тилек 2 жылында туулган. Ошолорго салыштырып жана. Ошолор жана адам мүнөзү менен жана кайсы жылда туулган болсо ошого байланыштуураак мүнөз болот деп бири-бирибиздин үстүнөн күлүп тамак. Ошондо сиздин мүнөзүңүз кандай болду? Маймыл болуп атпайбы? Маймыл сыяктуу болот да. Рахмат, жакшы. Буюрса мына ошол команданын өзгөчө концерти Бишкек шаарында да болот. Күйөрмандарга кайрылыңыз. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди кубантып, колдоп атканыңыздарга баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эч качан оорубаңыз. Акчаңыздар көп болсун, анан биздики көп болсун деп коем.
Рахмат чоң. Биз менен Садык Нышанбай уулу агабыз болду. Эми каптан деген башка шайлаш керек да. Каптан деген мындай бой узун болуш керек. Каптандардын калы болуш керек. Каптандар анандай душмандар келип атканда чак-чак уруп коюш керек да. Bunun yerinde kalı var kalı. Şu sklerozun sakaymadın mı? Bunun yerinde kalı var. He? Geliyor mu? Урматтуу достор, менин жанымда Универсал командасынын капитаны, менин мыйзамдуу түрдө өкүл атам Калыбек Турдубаев. Ассалому алейкум. Дайым балам. Жакшы ата, өзүңүз кандайсыз? Жакында эле, жакын эмес, кеч ай концертте 5 март күнү. 5 март күнү улду болду. Кол чабуулар. Жакшы. Калып элек айтып коюңуздар, өмүрү узун болсун. Денсаулыгы мыкты болуп, ата энесине, чоң ата чоң энесине күйүмдүү балдарынан болсун. Ташыбеке, куттуктайм. Демек, концертке кайталык. Кандай болот? Негизи атмосфера кандай кабыл алабыз экенди? Концерт тууралуу айта турганыбыз, биринчи күнкү эми эл оорураак болду, улуугундар көбүрөөк болуп, анан өзүбүз дагы биринчи күндөгү концертти бир генеральный репетиция деп алабыз да. Өзүбүз ошентип элестетип алабыз да, анан чыгабыз. Жакшы болду. Экинчи күн дагы жакшы болду. Үчүнчү күн бүгүн сонун болуп атат. Эми жакшы болгон үчүн мен ойлойм, жакшы болгон үчүн элдер келип залга толуу олтурат деп ойлойм. Былтыркы жылы Чалдар деген тамаша өзгөчө элге белгилүү болду. Быйыл көйөрчүлөй берейин а. Быйыл кандай болду? Быйыл өзгөчө тамаша пайда болду быйыл. Быйыл дагы ошол сыяктуу тамашаларыбыз бар, бирок быйыл дагы эми былтыркыдай эле Чалдар негедир Универсал 50 жылдан кийин деле ошолубуз элге өтүнүүрөөк болуп атат. Себеби ошону күтүп келгендер дагы көп экен. Анан бир эл жакшы көрө турган идея экен деп ойлоп калдым да. Эң негизгиси Виктор бизде мындай болуп атат. Эмнегедир үй бүлө менен, достор, аяштар менен келип көрөт да биздин концертти. Ошондойлор көп болду. Былтыркы жылкы себеби белден ылдыйга түшкөн тамашалар жок болчу. Быйылкыда абсолютно бир дагы жок да. Ошон үчүн го деп өзүбүзгө сүйүнүп олтурабыз да, ыраазы болчу. Негизи быйыл дагы Чалдар бар. Бар. Кандай түрдөн айтып өтпөйсүз? Кандай болот? Былтыры чогулуш деле. Чогулуш. Быйыл деле ошол чогулуш, бирок Калыбек 99 жаш юбилей деп мен туулган күнүм болуп. Ошонун алкагында тамаша. Ошонун алкагында. Демек сон. Концертиңиздерге келик. Бишкек шаарында дагы мыкты деңгээлде өтсүн деген. Бишкек барабызбы? Барайын. Сүйлөшөбүз го. Эстешебиз. Эсисте Бишкектен дагы интервью алып, ошол жактан буюрса жасайбыз, Көрөрмандарга кайрылууңуз болсун. Урматтуу көрөрмандар, силерге чындыгында ыраазыбыз. Биз командабыздын атынан терең ыраазычылык билдирем. Себеби эмнегедир көрөрман деле өзүн түздөп, өзүн карап келген үчүн биз дагы бир аз алдыга мындай умтулуу кылат экенбиз да. Ошон үчүн бизди оңдой бергениңиздер үчүн деп силерге терең ыраазычылык. Кандай гана ой пикириңер болбосун, биз баарын окуп, өзүбүздү мындан дагы курчутканга аракет кылабыз. Ошол Бишкектеги концертибиз 10 мартта болот. Билеттер сатуулар жакшы экен буйруса, эл көп, колдоосу көп болот деген жакшы ниеттерибиз бар. Кудайым буйрусын ошону. Айтканыңыз келсин. Универсал командасынын капитаны Калыбек Турдубаев биз менен болду. Биз улантабыз. Ой балам. Макул, тынч болуңуз. Урматтуу достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Буюрса Ош шаарындагы концерттен ушундай кыскача репортаж сиздер үчүн тартууладык. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Подписацияны басыңыз, коңгуроону басыңыз, ой пикир болсо калтырып коюңуз. Бектур Жумабаев кызматыңызда болдум. Рахмат.